Намазда туура эмес бирдеме кылып алсам, чат GPT'ге жазам, Ханбали мазхабында ушуга нерсе намаз убайбы деп болобу? Ханафи мазхабын негизи эле ии ислам жөнүндө жазсам, токтоп сурасам болобу дейт. Тактап. Эми субханалла мындай болот. Чат GPT ии деген нерсе бул мындай айтканда сиздерге туура маалымат бере албайт. Негизинде бул чат GPT дин сурабагыла. Силер кантип үйдүн проектин чейин деп сурагыла. Дизайнерский кандай нерсе кылам деп сурагыла. Кантип мотивация алам деп сурагыла. Кайсы китеп окуп, бирок динди молдолордон алыш керек. Динди устаздын алдында турап, молдодон сурайсың, молдодон сурайсың. Идрис молдодон сурайсың, мынакей Дамаламан сурайсың, субханалла. Башкадан сурабайсың, молдодон, ахундардан сурагыла. Чат GPT'ден субханалла дин сурабагыла. Чат GPT'ни колдонуш үчүн сен аалым болушуң керек, дин сураш үчүн. Түшүндүңбү? Аны мен айтыш керек, прения кылыш керек. Ал кандай айтканда жасалма интеллект, ал бирөөнүн аркасынан курулган нерсе, информацияны алып берет, маалымат. Ошо себептен маалымат алып атканыңарда, мынекей андан эмес, маалыматты молдодон алгыла. Мечиттин имамына баргыла. Макулбу? Анан Ханафи, Ханбали, Шафи, Малики деген мазхабтарыбыз бар. Кээбирлери Ханбали мазхабында жүрөм деп, кээбир адашып жүргөндөр да бар. Анда эмес. Бизде Ханафи, Орто Азияда Матуридия деп өзүбүздүн жолубуз бар. Ошо Ханафи мазхабы менен туура турган аракет кылыңыздар. Google шейх, эми GPT шейхтен субханалла биз эме кылбайбыз. Алардан дин үйрөнбөйбүз. Андан биз замандын менен үйрөнөбүз. Мен да колдоном, кээ бирде Эрмек Тынайұлы ким деп жазып койдум. Бир нерсе деп айта берет, короче.